Ишеналы Арабаев атындагы КМУда Кыргыз-Кытай факультетинин салтанаттуу ачылыш аземи өттү. Добро пожаловать, уважаемая госпожа Пальцова. Мы очень рады видеть. Шарипа Кадырова атындагы Дүниелик тилдер жана эл аралык мамилелер институтунда Кыргыз-Кытай факультетинин салтанаттуу ачылыш аземине КМУнун ректору профессор Айгүл Абдыраева, Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым окутуу элчиси Ду Дивен Конфуций институтунун Кытай тараптагы директору Ду Хуа жана Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев катышты. 下次我带一本中文的来，因为曼纳斯是中吉两国的文化对。 Белгилей кетсек, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 20 жылдан бери Кытай тили боюнча мугалимдерди, тилчилерди, котормочуларды жана Кытай тилин билген дипломаттарды даярдап келет. Наше мероприятие приурочено Международному дню китайского языка. Для нас большая честь, что именно сегодня мы торжественно открываем кыргызско-китайский факультет в нашем учебном заведении. Я очень признательна, что на важном этом для нас событии, официальном открытии новой структуры университета присутствует чрезвычайный и полномочный посол Китайской Республики в Кыргызской Республике, уважаемая госпожа Ду Дивен. Уважаемый ректор госпожа Абдраева, дорогие участники, я очень рада присутствовать на церемонии открытия Киргизско-китайского факультета Киргизского государственного университета имени Арабаева. Ишеналы Арабаев атындагы КМУда 18 миңден ашуун студент билим алууда, алардын арасында Кытай Эл Республикасынан келип билим алып жаткан 500гө жакын студенттер жана докторанттар бар. Келген коноктор үчүн студенттер тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланды.